Кыргыздын жери бул алтын. Баскан турганыбыздын баары могу тоо, кен байлыктарыбыз, таш көмүр, неме десет мен делектин көп канча немеси болсо ошонун баары эле бизден чыгат. Суубуз болсо алтын мына. Суунун аккан сууда арамы жок деп коет. Могу суу керемет суу, бир хлор кошулбайт. Керемет жерибиздин абасынан дем алып, булак суусун ичип, анын кооздугуна суктанып, тоо арасындагы алтын чөйчөк Солтон Сары жайлоосу Муса Жусаевдин жайкысын жердеген аймагы. Көчмөн кыргыз үчүн кендиктеш болгон жайлоо турмушу каарман үчүн өзгөчө жакын. 4 мезгил бар. Кышыбыз бар, жайыбыз бар, жазыбыз бар дегендей. Муну кээ бир эл көргөн эмес өмүрүндө. А биз ошонун баарын көрүп, бизге жараткан Кудай Таалабыз ушу сонун кереметтерди берген. Сууларды керен кылып берген. Муга менен эртең менен туруп алып, мисалы үчүн чайканып, жуунам, мындай неме кылып, бет башымды жууп жугундай. Анан бул суунун дарчылыгы, ушул өмүрдүн биз суусуз жашообуз жок, мисалы үчүн ар бир адам суусуз жашоосу жок. Деңиз деңгээлинен 3000 метрге чейин бийиктикте турган климаттык шарты катаал бул аймакта жай мезгилинде гана жайлоо турмушун көрүүгө болот. Жашыл тукка оролгон тоо бетинде боз үйлөр тигилип, желедеги бейлер саалып, тиричилик өзүнөгүндө. Муса Жусаев үй бүлөсү менен жай келгенден тарта кеч күзгө чейин шаар турмушунан алыстап, ата бабалары жердеген ыйык жерде жашап, жайлоодогу жай турмушка өтөт. Бээ саган дагы ошо табигый болуп, балдарга абдан пайдалуу. Анан илгертеден ошо ата бабабыз ошо бээ саап келген да. Балдарга жылуу кезинде жакшы да. Ушактан ичебиз, балдарыбызга баарына ошактан ошо желеден эле көөгү менен сүт ичирип, кышында көп оорушпайт балдар. Үй бүлө менен ошо таланттын немесине келип, желесине келип, ушул жерден ысуулай сүттү ушундай ичкенди жакшы көрөм да. Анткени ар бир нерсени ошо ысык кезинде дегендей бээден саалаар менен эле ушул жерден ичип алып, анан балдарга дары болсун деп, өзүбүзгө да неме болсун деп, организмди тазалатканга ичип мындай өтөбүз. Дарчылыкка. Андан кийин самал көтүп кетебиз. Анан бул жерде мына тапынын желесинде турабыз, ушул жерде бээ салып нетилет. Мунун тиги нарындан жолосо ар кайсы жерден сүт ичкенден көрө бир жерден отуруп алып ичкен аябай таза болот. Бийик тоонун Солтон Сары эми бийик, Аксай арпа дегендей сыяктуу ушундай бийик жердики чөбү даамдуу да болот, сүтү дагы жакшы болот да, булардыкы күчтүү болот. Нарын шаарынан 100 чакырым алыстыкта жайгашкан Солтон Сары жайлоосуна жеке ишкер жеңил конструкциядагы турак жайларды салып, жашоого ылайыктуу шарт түзгөн. Жайлоодогу жай турмуштагы суу ташымай, от жакмай, мал жайламай жана башка жумуштарды аткаруу иштери ар бир баласына бөлүштүрүлгөн. Анткени ата бабалардын жолун улоону кыргыз баласы унутта калтырбаш абзел. Андыктан улуулар жолун улоо башкы максатым дейт. Пенсияга чыккандан кийин кичине балдарды деп жолдошум экөөбүз ушул жерге бир кичинекей домик менен келип неме кылып отурдук. Сүт ичели балдарды чыйрак кылганга, иммунитетин көтөргөнгө, мындай жатканда кыргыздын нарк населин, каада салттын, үрп адатыбыздын баарын билгенге. Мен анткени өзүм бала кезимден дагы мен да жайлоого өскөнмүн, лагерьди көргөн эмесмин. Анан ушул балдар дагы баягы кыргызда айтылат го, муунга мурас кылып калтыруу, из калтыруу деген сыяктуу. Ошо козу сойгонду үйрөтүп, кемирчек, жөргөмүш, мындай талат үстөгө эмне жегенге ошо чыйрак кылып, тезек терип, ушуларды кандай жашап, кандай өзүлөрүн алып кетиш керек. Сүт ичип, кымыз ичип, чындыгында бул жерден аябай шаардык балдар менен бияктагы айылдык балдардын айырмасы асман менен жердей болот экен. Булар тың болот экен. Атка дагы минишет, мына ат минишет, буларга ат кармап берем. Кызыман өйдө баштап уй саап, кошуналардыкына барып уй саап келет. Анын баары тең эле колдун каруусу, мындай талыкпай, тажабай, эмгектенгендин немеси болуп калат да. А бош болуп, азыркы балдардын баары көп жанакы сотка, интернетке кирип кетти. Ошо балдарыбызды нукура кыргызча каада салт менен чогуу өстүрүп, балдарыбызды дагы мындай шаардык шартта өстүрбөй, мындай оокатка дагы көндүрүп, биз шаарда суу ташыбасак, бул жакта балдарым суу ташыйт, тезек терет. Мен болсо отко тамак жасайм. Оттун тамагы бир башкача керемет болот экен, энергетикасы дагы бир башкача болот экен да. Анан ушу балдарыбыз ушакта басып, ушу асфальтка жыгылбай
чөптү басып чоңоюшту. Өздөрү дагы жайлоону жакшы көрүшөт, ат минишет. Кичинекей достору бар, алар келип чогуу ойношот. Кыргыздын салттуу оюндарын ойношот. Интернет желеси тартпаган, телефон менен байланышууга мүмкүн болбогон аймакта жашоо өткөргөн бул үй бүлөдөгү жагдай ата салтына ылайык уул кыздарын тарбиялоого өбөлгө болууда. Алып айтсак, кыздары бээ, уй саап, суу ташса, уулу этти табына келтире бышып, тезек терме иштерин аткарат. Мен 11 жаштамын. Жакындан баштап эле мен этти бышырганды үйрөндүм. Мурда атам өзү бышырчу. Эми мен бышырып калдым. Этти биринчи суу куйгандан кийин кайнатыш керек. Кайнаткандан кийин чүбөгөлөрүн алып, анан 2 сааттан кийин бышат. Атамдар биздин тарбиябызга кыргызча нукура сүйлөгөндү, кыргыздын оокатына, жумуштарга кийин турмушта да ошону кылып кеткенде, балабызга дагы ошону үйрөткөндөй болма дешет. Бияктан келгенден кийин эле баштап эле уй сааганды үйрөнүп баштадым. Быйыл бээге да отуруп ошону акырындан үйрөнүп эметатам. Атты кармап, койду эметип, эрте окуп эметкенди үйрөндүм. Кечинде койго чыгып, бияктан ат менен минип чаптырып жүрөбүз бияктагы балдар менен, кыздар менен. Суу ташып, оокат жасап, бияктагы самовар жагып, эт бышырып, өзүнүн бир өзгөчөлүгү бар. Үйдө биз нукура кыргызча тилде сүйлөйбүз. Анткени кичинекей кезибизден эле мама папа дегенде эле бизди урушуп койчу, ата апа дегиле деп. Ошондуктан биз ата апа деп эле биринчи айтылган сөздөрүбүздүн кыргызча нукура башталган. Мектептен орусча сүйлөйбүз. Жайлоого келип калган иностранецтер менен дагы англисча сүйлөп практика алганга аракет кылабыз. Бирок кыргызча сүйлөп, башка балдарды дагы тең туштарыбызды кыргызча сүйлөгөнгө дагы келебиз. Мага бияк жагат. Каникул сайын биякка келип турам. Тоого чыгабыз, жөргөмүш жейбиз. Бүт баарын жейбиз, бияктан көптү үйрөнөбүз. Суу ташыйбыз, тезек теребиз. Мурунда айтчу элек, неге бокту терип атабыз деп. Азыр уже антпай калдык. Алткени тезек да. Ошом анан бияк мага жарат. Солтон сары соко таш, толор бийик деп айтып коюшат да. Нарын облусунда ысымы белгилүү болгон жеке ишкер Муса Жусаев тоолуу аймактын, айрыкча Нарын шаарынын гүлдөп өнүгүшүнө өзгөчө салым кошуп келет. Каарман мектепти аяктаган соң советтик армиянын катарында кызмат кылып, андан соң өрт өчүрүү кызматында үзүрлүү эмгектенип, ардактуу эс алууга чыккан соң жеке ишкерликке өтүп, тапкан каражатынан калаанын өнүгүшүнө кам көрүп келет. Кезегинде Нарын шаардык кеңештин депутаты дагы болуп, социалдык, экономикалык маселелердин жөнгө салынышына салым кошкон. Азыр дагы байбамай жардам көрсөтүп, эмгегин элге арнап келет. Нарыныма мындай өзүнчө акча кошуп, жанагы эң биринчиден баштаганда Табалды Жүкөй Путовкиндин эстелигине мындай ошак жагын карагай тигип, мындай анткени мен бала кезимде окуп жүргөндө, Кировдон окуп жүргөндө неме кылгам, жанагы ошол жерден пионерге кабыл алынганбыз, ошол жерден баягы линейка болчу, баягы неме болчу да, ошол жерден баягы жакшы немелерде пионерге кабыл алганда ошол жерге барып чогулуп неме болчубуз. Анан ошону нөтө отуруп ушул жерди кичине жасайын деп 2010-жылы ушул жерди жасап берейин деп мэриядан сурап, анан ошол жерде баягы колуман келишинче мындай жатканда бир ошол кездерде $10,000 жумшап топурактарын өтүп, гүл айдап, ага мектептер да жардам берди, мына топурактарын өтүп. Анан бактардан тигип, Дайыр деген бала бар, Агахандыш деген ошол балдар болуп, карагай тигип ортосун гүлдөтүп, скамейкаларын коюп, ошондой кылып, ал өзүнчө бир сонун жер, панорама болгон жер да, үч кошулган жер, жолдун кошулган жери. Андан кийин Нарындын өзүм Московский жакка Матен Сыдыков чөлкөмүнө, жанагы көп кабаттуулардын астына Суаналиев неме кылган, Өмүрбек Суаналиевичтиги губернатор болуп кезинде мекемелерге берген, көп кабаттуулардын астында балдар оюнчу аянтча деп. Мен ошондо ошол жерди сурап алып, мен ошол жерди балдар ойношот деп ошо Московский микрорайонуна куруп бердим. Андан кийин Нарын суунун жээгине баягы ошо бугуну наркоисинде дагы бир илбиристи дагы отургузгум келген да, ошо бугуну карап тургула алып, ал убактысы келгенде ал дагы болот да, ак илбиристи ошондо ак илбиристи сактайлы, тиги бугуларды, кайбирендерди сактайлы. Кийинки балдарыбызга биз эмнени калтырып кетишпейт, бүт эле кырып, талап жоготушубуз керекпи? Биз кыргыз болгондон кийин өз жерибизди, байлыгыбызды сактап калгым келет.
губернатор Канат Камырбектин убагында дагы 2,5-2 миллион 300 миң сомдой бергенбиз. Берип эле келатабыз. Ушунун баары ал мекенчилдик болгон бул кийинки муңга деп мен буга чейин деле баштап жүргөндүр, бирок мен кийинки муңдар, кийинки балдар көрүп иймитет деп ойлоп ошону мындай баштадым. Табиятынан жөнөкөйлүктү туу тутуп, жогорку кызматты эмес, бийик тарбияны, адамгерчилик сапатты туу туткан каарман балдар үчүн эс алуучу жана спорттук аянтча куруп, шаардын 64 чөлкөмүнө бугунун эстелигин орнотуп, Табалды Пудовкинин айланасына сквер уюштуруп, жашылдандыруу менен жарыктандырууга көмөк көрсөтүп келет. Мындан улам Нарын шаарынын жетекчилиги Москва чөлкөмүндөгү жаңы түптөлгөн паркка Муса Жусаевдин ысымын ыйгарды. Муса байке эми адамдын асылы, баягы берешени десек болот да. Бул киши былтыр мен келгенде, жан келгенде таанышып, Муса байке 200 миң сом акча берген. Анан 200 миң сом Муса байкенин берген акчасына biz Карагулжадан, ошо болсун Карагулжа районунан 500 дана жанагы можжевельниктин көчөтүн алып келип, шаарыбыздын ар кайсы жерине жолдун бойлоруна отургузганбыз. Анан Муса байке ошо ойдон токтоп калбастан быйыл мына дагы көрктөндүрүү, жашылдандырууга деп 400 миң сом акча каражатын берди эрте жаздачы. Муса байкенин берген акча каражатына биз көптөгөн шаарыбызда жарыктандырууларды жүргүзүп алдык. Ушундай акчасы дагы берекелүү болду. Бүгүнкү күндө Муса байкенин 110 миң сом акчасы биздин шотубузда турат азырчы. Шотубузда эмес, эми өзүбүздө кармап турабыз. Аны дагы ушул шаардын жакшылыгына иштетебиз деп атабыз да. Анан Муса байкенин ушундай шаарга кылган эмгектерин эске алып, былтыр биз жаңы түптөлүп аткан жанагы Муса Жусаев паркы деп аталат. Ошол паркты Муса байкенин эмгегин баалап, атын коюп берели деп биз жергиликтүү кеңештин депутаттарына сунуштадык. Депутаттар дагы бир ооздон бири да каршы болгон жок. Муса байкенин аты коюла турган болсо биз колдоп беребиз. Ал кишинин шаар үчүн кылган эмгеги баа жеткис деп баардыгы колдоп берип, былтыр мына Муса байкебиздин аты Московскийдеги чоң 3 гектардан ашуун паркка коюлду. Анан Кудай буйруса ушул Муса байкебиздин паркын жанагы Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу программасынын алкагында 2024-жылы буйруса ичин мындай абдан жакшы кылып реконструкциялап, ошол жерге бир адамдар эс ала турган жанагындай воркаут, балдар ойночу, анан жанагы аттракционный эмеректердин баардыгын коелу деп атабыз. Анан бул киши жөнүндө шаарда ким менен сүйлөшпөсөңүз дагы баардыгы Муса байкени макташат экен. Мен элиме ыраазымын, мэрияга, аппараттындагы депутаттардын баарына ыраазымын. Ошо эми бул жерде мен атыма бергенден кийин мен аны жөн калтырбашым керек. Муса Жусаев шаарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу, инфратүзүмүн жакшыртууда көмөк көрсөтсө, эми Солтон Сары жайлоосундагы жашылдандырууну колго алып, алгачкы кадамдарды баштаган. Тагыраак айтканда, бир күндө эле 4 мезгил өз жүзүн көрсөтүп, айдарым жел болуп турган Солтон Сары жайлоосуна чөптөн башка карагай бак тарак өспөй келген өрөөн катары саналып келет. Бирок талбай эмгек кылуудан чарчабаган каарман аймакка түрдүү тал терек карагайларды отургузуп өстүрүүдө. Көк карагай сосналарды алып келип отургузуп атам. Ушулардын баары буюрса мынакей где-то 7 сантиметрдей өнүп чыкты. Эмки жазында уже даана билинет да, байкоо жүргүзөт. Буга уже алып кетсе анда бүттү. Кетет уже. Эмгектенсе баары тең эле болот. Түшүмөн берет да. Коонду көрүп алат дегендей, мени көрүп алып башка мына жайлоодогулардагы өзүнүн эшиктеринин астына нерсе көлөп карагайдын тооржактарын жана чанасыштай, нештай сабагачтай ошолорун керегине жаратса болот. Тоо шартындагы катаал аймакта жашылдандыруу болоорун көргөн жайлоодогу коңшулар дагы үлгү алууда. Ушул таштын баарын Муса байке алып келип, атайын жийин таш деп баарын инилерин тегеректетип баарыбыз отуруш жерден сүйлөшөбүз. Анан баягы жийин таш деп неме кылып койгонбуз атайын. Анан Муса байкенин көп жакшы жактары бар. Эме тала түскө дагы жакшы, элдерди мындай кылалы, тигиндей кылалы, бияка бара кетели, тигин үйүнө калбайлы, жаман көрүп калбасын, барып кымызын иче кетели деп ушундай жакшы илгеркин артты алып жүргөн жакшы киши. Адамгерчиликтүү, өтө эмгекчил киши. Ошо жан тынбайт, ушу бияка келгенде да мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушундай бакшактарын айдап, кооруп атат мындай. Анан балдардын келечеги деп аябай кам көрөт да. Дагы бир жакшы сапаттары ошо карыдай мамиле, жашка жаштай мамиле кылганы да. Бул эң мен баалаган сапаттардын бири да. Ушу жаш балдар кичине эметип баратса, ошого акырын бир сөзү менен, жакшы кыргыздын жакшы макал лакаптары менен гана тыйып койгону ошого мага аябай баа берем да ушу кишигечи. Муса Жусаев Нарынга көп кайрымдуулуктарды жасайт.
мен ушул эле жылы 1,5 миллиондой Нарын шаарына жардам берди. Көп адамдарга жардам берет. Муса Жусаев тарыхка, санжырга кызыгып, бул жаатта түркүн маалыматтарга бай болгондуктан айрыкча Солтон Сары жайлоосундагы тарыхый баалуулуктарга көз салып келет. Аймактагы бийик тоолордун биринин чокусунда орун алган бул балбал таш тууралуу кызыктарды айтып, келгендерге тааныштырып, тарыхый жайдын айланасын карап тазалап турат. Анткени өткөн доордун элесин чагылдырып көрсөткөн мындай эстеликти дайым эле табуу мүмкүн эмес. Адам бою менен тең келген табылган мартабалуу адамдын көрүстөн экендигинен кабар берет. Мына бул жерде көрүстөнү турат. Бул жерге өзү коюлуп, анан ташын эстелигин орноткон экен. Бул 6 же 7 кылымга таандык деп Тынчтыкбек Чоротегиндин айтуусу боюнча ошондой экен. Анан бирок биз даана билбегенден биз айта албайбыз. Бирок ыйык киши го деп ойлойм да, бир же жоокер болгонбу, же мындай бир айылды баккан кишиби, же ушундай деп ойлойм. Анткени таң азалуу ушундай бийик чокуга коюлган. Сүрөттөрүндө мына буянда кулагында сөйкөлөр бар, муруту менен мына немелери, о жеринде деле немелер бар го, оозунун немесинде деле ошо сакал муруту дегендей оозу ушундай. Анан эки ак кулагында тең сөйкөлөрү бар. Муса Жусаев коомдо кыргыз дегенде ичкен ашын жерге койгон улуттук салт санааны карманган. Мекенчил адам болсо үйдө сүйүктүү жар, камкор ата. Өмүрлүк жолдошу Наргиза Даниярова менен бирге түтүн булатып, 3 кыз бир уулду тарбиялап келишет. Жолдошум өзгөчө мекенчил деп эсептейм. Анткени бизге бир шарттуу нерсе керек болуп атса дагы аны кое туралы нарынга жардам берели деп, нарынды ойлойлу деп турат да. Анан өзү дагы мындай нарындын өз өнүгүшүнө салым кошуп, биз аны колдойбуз. Үй бүлөбүз менен колдоп, нарын шаарына дагы бир нерсе жасалып атса, биз үй бүлөбүз менен сүйүнүп, баягы атабыздын эмгеги деп баалап турабыз да. Кудайга жаккан иш жасасак, ошол кайра өзүнүн баягы өзүнүн берекесин берет экен да. Анан көп жерден ошо өзү дагы абдан чынчыл да. Айттыбы ошого сөзүнө турат. Үй бүлөдөгү коломто бекем болуп, ынтымак жылуулоосо гана коомго пайда келчү иштер болот дешет жубайлар. Мындай көрүнүш балдардын дагы тарбиялуу, мекенчил болушуна өбөлгө. Мен баймын деп айтамын да. Мен акча менен эмес, мен ошо балдар менен, үй бүлө менен баймын. Алтында алган жолдошум менен ошо кандай кээ бир адам көнбөйт, кээ бир адам көнөт дегендей жана айтып кетип атпайбызбы? Жайлоого кээ бири чыдайт, кээ бири чыдабайт. Ушул мени туу тутуп, менин оюм менен болуп, мен жүрүү деген жакка кетип аткандан кийин бул мен үчүн күйүп ушкан жолдошум деп аябай барктайм да, бирок өзүн айтпайм эч качан. Аны өзүн айтпайм, барктайм, көтөрөм. Анткени менин туу чокум ушул балдарымдын энеси, өзү дагы мындай чоң энесинен өсүп, анан мындай талим тарбиясы дагы аябай жакшы алынган үчүн сыйлап мындай нетип турат. Мен ошон үчүн жолдошумду туу тутуп, мына ушул мени бай кылып аткан ушул киши. Өзүмдү бактылуу жар, бактылуу энем деп сезем. Бул өтө чоң нерсе экен турмушта, жашоодо. Мен аябай Кудайыма ыраазымын ушундай жашоо бергенине. Бул жерден мен атамды дагы, кайнатамды, кайненемди да айткым келет. Абдан жакшы кишилер болчу. Мен келгенде мени кызындай эле тосуп алышты. Атам өзгөчө назиктеп эле турчу мени. Апам дагы туура тарбиясын берип, апам дагы аябай таза киши болчу да. Анан өзлөрүнүн ошо тарбиясын бул ар бир кыз жолдошунун үй бүлөсүнө келгенде баягы закондору, үй бүлөлүк мыйзамдар болот экен да. Ошол мыйзамга мен көндүм го деп ойлойм. Анткени мен дагы ушул үй бүлөнү алып кетип, кийин кайра келиниме өткөзүп бергим келет да. Артка кылчайып караган өмүр жолунда адамдык бийик сапатты карманып, коомго пайда келтирген иштери менен үлгү болуп, мекенди, элди, жерди сүйүп, колдон келген колдоосун көрсөтүп, камкор мамиле кылып, улуттук баалуулуктарды барктай билүү менен аны муун урпактарына жеткирүүдө жеке ишкер Муса Жусаевдин эмгеги зор.
Баарыбыз кыргызстандык болгондон кийин мен башка улут болуп мен жашагым келбейт эч качан. Төрөлсөм да кайра кыргыз болуп төрөлөт элем да. Анткени биздикиндей керемет жер жок, биздикиндей байлык жок эч кимде. Өзүбүздүн жерибизди өзүбүз барктайлы, өзүбүздүн үрп адатыбызды, каада салтыбызды кармай өсүшүбүз керек. Анан үлгү болуп мындай бири-бирибизге кандай десем, мен бир жол баштап кетсем, мен артыман ошол жолду кийинки муундар баштап кетсе, мына азыр деле нарынды аябай жакшы кылып жашылдандырып атпайбызбы? Ошонун баарын тең ошо биздин кийинки муундар дагы көтөрүлүп, ушундай жаш балдар аябай тың чыгып, көртөндүрүп, өзүнүн салымдарын кошуп атат. Анын биринде биз дагы ошо кыргыз болгондон кийин өзүбүзгө мындай өзүбүздү көтөрмөлөп, өзүбүздүн салт санаабызды, каада салтыбызды, үрп адатыбызды кармап, ошону өздөштүрүп, өркүндөтүшүбүз керек. Кыргыз дегенде биз мен кыргыз деп ойлогондо мен Кыргызстан үчүн, Кыргызстан мен үчүн дегенден мен да Кыргызстан үчүн өз салымдарымды кошкум келет. Кыргыз элим үчүн, жерим үчүн кызмат кылгым келет да. Каарман алдыда дагы мекени үчүн талбай эмгек кылып, көпчүлүк үчүн пайда алып келе турган иштерди жасайм деген тилекте. Ата бабалардын аздектеген ала тоосун мекендеп, өлкөгө кызмат кылуу башкы максаты.